кыйнабаган эркен бизнес деп мен бул компанияга ат койгом. Вот адамдын өзүнүн оюна койгом. Эми Фаберлик компанияда мен эң көп зарплата алганым бир айда эсептесем мисалы 35.000 рубль. И директор статусун 8 жыл жапканымда 55.000 премиямды бир жолу берди. А бул жерде эгер ошол директор деген статусту Атомиге алып көрсөк, бул мастер продаж да. А мастер продажда айына 2 жолу. Бир эле жолу берилбейт. Ар ай сайын, пока сен мастерден империалга жеткенге чейин мастерский вознаграждение алып. Айына да кошумча стептен тышкаркы дагы 50.000ден алып турат. Бул эсептегенде 100.000ден алат. Ушуну алмаштырып алат экен, көпчүлүк алмаштырат экен. Менин командамдан деле жакында кыздарым айтты, бул бир эле жолу берилет го деп. Жок, бир жолу берилбейт. Бул Фаберликте бир жолу берилет. Ар бир жаңы стартап ачкан сайын бир жолу премия берилет, а бизде болсо ар ай сайын. Пока мастерди ачтым, мастерден империалга жеткенге чейин айына 2 жолу ар 15 күндө премия аласың. Ошол Фаберликте 35.000ге чейин айлык алганмын. Бирок ал жерде отрыв жасоо деген бар. Отрыв. Ошол отрыв жасоо деген мени зарплатадан кур калтырган да. Ошондо отрывды кандай, ошондо сиз бир директор чыгарсаңыз, ошону сизден алып коет да, баягы бир структураңызды, бир бутуңузду. Демек, бир бутуңузду кесип алгандай. Ооба, мисалы, тоже как сосиска кылып, Атомиде кылып, биз ветка куруп кетип атабыз, Ошол веткадан эгерде директор чыкса, сенин түйүңдө директор чыкса, сен ошол директордун артына канча адам бердиң, ошону директор кылам деп канча көтөрдүң. А бирок ал ошол веткадан сенин түйүңдөгү адам директор болуп чыккандан кийин, сөзсүз сен нолдон баштап бул жакта именно директор болгонго чейин бүтпөй эле, балким лидер чыкканда экинчи ветка ача беришиң керек, дагы нолдон баштапчы. Ал экинчи веткага дагы бир директор чыкса, анда дагы отрывың болуш керек, нолдон баштап үчүнчү ветка. Ал жактан дагы төртүнчү кетип, баягы кыйналып курган командаңды сен уже өзүңдөн түгүңдөгү чыккан директорлорду эле жыргалан көрүп дагы нолдон баштап команда. Качанга чейин отрыв жасайсыз? Вот отрыв деген нерсе жүгөт. А бул Атомиде болгон 2 ветка, ушул 2 веткаң өмүр бою болот. 2 веткаң сенден бөлүнүп кете албайт, сен 2 веткаңан бөлүнүп кете албайсың, пока империал болгон. Ооба. А империал болгондо командаңды жоготосуң, зато ай сайын кредитный картаңа 550.000 өмүр өткөндө түшүп туруу деген бул кайсы компанияда бар? Ооба. Демек, урматтуу команда, мына көрдүңүздөр, сиз дагы айтсаңыз, баягы адамдар Фаберлик менен Атомини, Фаберликтегилер дагы Атомини жамандап, негизи ушундай кылып берет да. Дагы бир айтайын дегеним, Атомини бул эч бир компанияга салыштырганга болбойт, Атомиге теңеле албайт. Буга көз карашыңыз? Атоми, ооба, менин көз карашым мындай. Продукциясы сапаттуу компаниялар көп. Бирок элдин баары продукцияны колдонуу эле эмес, бизнес жагын алып кетем дегендерге ыңгайлуу бул бир гана номер 1 Атоми деп айталат. Продукциясынын сапаты боюнча балким бирөө MV'ди колдонот, балким бирөө дагы бир продукцияны колдонот, Greenway колдонот, бирок иштөө жолунун бардыгы эле Ariflame, Meyvan, Biosi, Фаберлик, MV бардыгында отрыв жасоо бар. Бардыгында ай сайын товар алдыруу элди тажатуучу. Себеби ал жерде мындайча айтканда компания элдин мажбур кылып продукциясын сатып атат да, элдин өзүнө койбой атат. Себеби ал жерде 21 күн же 1 ай же 2 ай деген срок. Ошол срокто товар алуу бар. Ошол элди тажат. Демек, эми Атомиден акча тапса болбойт дегендерге да, сиз акчага, доходко аз убакыттын ичинде чыктыңыз. Негизи чыкса болот Атомиден. Атомиде акча жок дегендерге сиз жоогуңузду айтсаңыз ошол. Атомиде акча бар бизде. Ар бир компанияда акча бар, эгерде туура маркетинг планды түшүндүрүп, талыкпай эмгек кылса. Мисалы, мына мен 3 айда 120-130 миң айлыкка чыктым. 3 айда. Биринчи майдан баштап, биринчи эле катталган күндө, биринчи майдан 31 майга чейин мен 7 миң рубль иштедим. Экспертин акчасы кийинчи айда. Июнда 21.500 иштедим. Июлда 38 миң иштедим дагы, и августтан баштап 130 миңден кем алдым. Августтан баштап 130 миңден кем эмес. Мына көрдүңүздөр, барган сайын өсүп атат. Анан деген, кандай десем, бул компанияда мен уже верификациядан өттүм. Азыр мына биринчи жолу бул жерде түз эфирде айткым келип атат. Бул менин Сбербанктагы жанагы уже верификациядан өттүм. Мен 3 айдагы айлыгымды мага картага которушту. Эгер Атомиде акча жок болсо, мага да которушмак эмес азыр.
көрсөтпөйүн. Көрүп да же көрүнбөй. Ылдыйраак кылсаңыз. Өйдөрөөк кичине. Так. Мындай кылсам Көрүндү. 400 канча? 400 457. 457 миң. Сонун. Бул менин личный картамды азыр көрсөтүп атам. Командамдагы көрүп жаткан болсо, бирок чечелекмин, чечсем обязательно дагы видеого тартам. Сестрде. Видеого тартам. Но пока картамда турат. Өзүмө керек болот. Эми мына ай сайын картага түшүп турат. Кандай атомиде ар бир эмеде сетевой компанияларда акча бар. Бирок деген туура иштөө керек, туура тандоо керек, ишенүү керек. Ошол эле. Акча жок болсо менин командамда кыздар канчасы доходко жетет. Өзүмдүн тек командам. Дагы бизде дагы суроо ошол команданы куруу боюнча, жанагы сабак өтүп берүү боюнча кээ бир адамдар уялышат да. Эмне деп айтасыз ошолорго? Мисалы, уялбаш үчүн эмнеден башташ керек? Новичоктор эмнеден башташ керек да? Тез айлыкка чыгып, ошо сиздей болуп 400 миңге чыгуу үчүн. Чынында уяла турган жумуш такыр башка. Ал урулук, же болбосо ал дагы башка жумуш. Бул биздин жумуш уяла турган жумуш эмес. Бул бизнес. Үйдө отуруп тем более. Телефон аркылуу эле